Саламатсыздар, урматтуу каналдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бирок Украина үчүн дагы эле кубанычтуу кабарлар жок. Байден Украинага куралдардын баарын, калдыктарын бербей жүргөн, көптөн бери толуп кеткен куралдарды, акчалай жардамды жанталашып, анын ыйгарым укуктары бүткүчө январга чейин келерки жылдын берип атат. Ошого карабастан канча көп курал келбестен анын логистикасы 1-2 айды алат да. Бирок ал убакыт Украинада жок. Ошон үчүн мисалы үчүн Курскта кээ бир позицияларды орус армиясы ошо жок кылды жана басып алды да. Суджанын жанындагы ошо Суджа шаары украиндиктер басып алган Курск областындагы түндүк тарабынан бир позиция, бир линияны кырышты жана жакындашты да Суджага. Суджада билесиңер эң күчтүү Украинанын аскерлери турат. Анан эң чоң аскерий мындай чабуулдар Купянск жана ошо негизи Кураховада болот да. Курахова шаарына орусиялар, орус аскерлери мындай кандайдыр бир клещи жасап туруп, эки жактан кармап туруп, аттиш кылып туруп кесип атат. Ошол жерде Кураховада кээ бир маалыматтар боюнча 15 миңге чейин жакын, 20 миңге жакын, кээ бирлер айтып атат 11 миң калды дейт азыркы убакка. Ошо Украина аскерлери курчап алынган. Аларга албетте логистика, оқ-дары жеткирүү, эми-кечекти орду жайда жеткирилип атат. Алар аябай моо атайын артиллериялык хаймарс отторун колдонуп атышат. Бүгүнкү күнү жаңы снаряддар да келиптир. Ошо Америка Штаттарынан Copperhead деген снаряд баягы абдан дыкат менен тиет, ракетада иштейт. Пушкадан замберектен атылгандан кийин атайын системалар менен, лазер же башка системалар менен максатка анан учуп барып так таамай тиет да. Ушундай системалар колдонсо дагы баары бир ошо Курахова суу сактагычы, Курахова негизи шаары, Купянск, Покровск, ошо Луганскдын баягы областтын орто ченинен өйдөрөгү батышты карай багыты толугу менен ушу Орусиянын аскерлери менен басылып алынып атат да. Анан ошол нерсе бүт фронт боюнча Орусиянын басымы күчтүү, эми-кечекти. Авиация аябай кескин катуу иштеп атат. Орусиянын пабликтерин карасак, аякта айтып атышат воен-блогерлер, аскер блогерлер Орусияныкы. Патриоттордун иштөөсүн байкабай элебиз дейт. Фронттун баарында ПВО жакшы иштебей жатат Украинаныкы дейт. Ошондуктан мисалы үчүн ошо К-57 тиг учактары же болбосо ошо Су-25 баягы Фрогфут деп коет НАТОда, негизи Чырчык деп коет Орусиянын баягы аталышында. Алар ошо соккуларды улантып атышат. Түзмө-түз мурун эгерде кабрирование менен урса, баягы РСЗОдой бир аз чоң алыстыктан асманга атып, навес менен соксо, ракеталар менен азыр болсо түзмө-түз сокконго чейин жетишип атат. Украиндиктердин жообу аябай кызуу болуп атат. Украиндиктер аябай катуу туруштук берип жатканга аракет кылып атышат. Качса деле баары аябай мындай өзгөрлүк менен согушуп атышат. Ошондуктан баягы билесиңер, атакада тургандар 3-тү жоготот, защитада турганда, оборонада тургандар 1-ди жоготот. Ошондой эле болуп атат. Алмашуу курсу мындай орточо алганда бир украиналык аскерге 2,5 Орусиянын аскери туура келип калып атат. Украина күндө жоготуулары кескин болуп жатат. Жоготуулары бир топ. Бирок Орусиянын жоготуулары ушул 2,5-3 эсе чоңураак болуп атат украиналардыкына караганда. Аябай катуу мындай жоготуулар болсо дагы Украина тарабына алардын атайын ДРГлерине бир да ошол Түндүк Кореялык кандайдыр бир съемканы чыгара элек. Кармадык деп атышат. Түштүк Кореяда айтып атат, кармадык, баягы сураштырып атабыз, суракка алып атабыз деп. Бирок мындай жакшы видео тастыктоо эми-кечекти келе элек да. Анын сырткары дагы эң негизи, эң чоң азыр салгылашуулар, аябай кызуу салгылашуулар ошо Курскта болуп атат. Курскта баягы аскерлер, Орусиянын аскерлери аябай катуу кетип атат. Тим эле бронегруппалар жана башкалар аябай тез кирип атат. Чоң ылдамдыкта баягы Суджага жакын коргонуу баягы чептерден ашып украиндиктердикине. Анан ушул жерден эң мындагы маалыматтар боюнча, ар кайсы согуш блогерлердин маалыматы боюнча бүгүнкү күнү ушул Путиндин өзүнүн түз буйругу бар.
Трамп инаугурациясына чейин ушу Курсктан украиналык аскерлер чыгарып ийиш керек дейт. Анткени Трамп кээ маалыматтар боюнча, жашыруун маалыматтар, эмгичекти расмий эмес, эмгичекти жакшы ачыла элек, бирок көп серепчилер аны талкуулап атышат. Кээ маалыматтар боюнча Трамп ушул талапты коет дейт. Ал деген Украинага же ядердик курал берем, же болбосо жардамды күчөтөм. Ал болбош үчүн Орусия согушту кайсы жерден аскерлер турса ошол жерден токтотот деген буйрукту, мындай талапты коет деп атышат Трамп. Эгерде ошондой болсо, анда Орусия тарабы ага макул деп айтып атышат алдын ала. Ага негизи мындай түз карап жатат Орусия тарабы. Бирок бул тынчтык убактылуу болот, көпкө созулбайт. Эки тарап деген даярданып туруп кайра согушат, бирок эмкиде Украина утулушу мүмкүн, анткени Орусия кескин көп ресурстарды дагы топтоду. Ошондуктан бирок аскерий ресурсту даярдаш чын эле көп убакытты талап кылат экен. Ошон үчүн Орусия дагы кыска тынчтыкка макул, даяр да. Ошол кыска тынчтыкты көздөп жатат. Ошол сүйлөшүүлөрдү көздөп жатат. Бирок ким кайсы жерде болсо ошол жерде токтоду деген болсо, анда узак убакытка чейин Украинанын аскерлери Курск Суджада калып калат да. Бул мисалы үчүн саясий мындай мааниге алса, Орусияга такыр керек жок, Путинге такыр керек жок. Ошон үчүн Трамптын инаугурациясына чейин ушу бүт Курсктан украиндиктерди чыгарып ийиш керек болуп жатат. Анан албетте ушул жерден атакалардын күчөшү, атакалардын кандайдыр бир өжөрлүгү өтө чоң деңгээлде болуп атат. Ушул жерден баягы эч кандай жоготууларга карабастан чоң брони колонналар, техникалар, адамдар ошо атаканы тынбай жасап атышат. Ошол менен бирге кызыктуу факт, кээ бир украиндиктердин аскерлери сөзү боюнча кээ бир фронттогу участоктор такыр аскерсиз калды Орусия тарабынан. Ошон үчүн украиндиктердин ДРГлери кээ бир айылдарга жөндөн эле эч кандай баягы атуу, эч кандай каршылык көрбөй эле кирип кетип атышат, кирип кетип жайгашып атышат. Бирок андай нерселер аябай аз, анткени өзүнүн Украинанын ресурстары көп ошол Курск областына кетип атат. Курсктан Украина чыга албай да жатат, аяктаган таштай албай да жатат. Таштаганга эч кандай ниети да жок. Ошол менен бирге башка фронтто, мисалы үчүн ошол эле Покровск жана Курахова жана Купянск, Торецк, ушул шаарлары абдан баягы чоң Орусиянын басымынын аркасы менен мындай Украинанын коргонуучу күчтөрү чоң жапа чегип атат да ушул тараптарда. Ошондой ситуация, бул жерден эч кандай сюрприз болгон жок. Украина карыяр эле артка кетип атат, утулуп атат. Украина кызуу күрөшүп атат. Куралдын логистикасы өсүп, курал жетиштүү. Адам баягыдай эле мурунку эле видеолорунда айткандай эле адамдар жетишпей атат да. Адам күчү, аскер күчү, аскер колу жетишпей атат ушу Украинада. Албетте баягы расмий түрдө бирөөлөр айтышат, сен билбейсиң, бүт НАТО согушуп атат Орусияга каршы. Украина аскерлеринин арасында бир нече миң баягы наемниктер бар деп айтылып атышат, комментарийлерге жазып калсам, бирок аны тастыктаган фактылар жок да. Наемниктер эмес, баягы доброволецтер деп коет, волонтерлор бар. Алардын саны 1,5 миң деп эсептелип атат, 3 миңге чейин барат дейт, баягы аскерий специалисттерди кошо санаганда. Бирок алардын да саны кескин кыскарды, көбү өлдү дейт да. Анан алардын бир 500дөй кишиси ошо согуштан алгачкы фронтто калды дейт да. Ошондой согуш ушундай. Путин болсо бүгүнкү күнү жакшы мындай кандайдыр бир сезимдери бар анда, анткени Путин менен Трамп сүйлөшөт экен, Путин менен албетте Илон Маск дагы сүйлөшөт экен, Трамп Зеленский менен да сүйлөшкөнгө үлгүрдү. Анан Трамптын планы боюнча бүгүнкү күнү ал баягы күч ведомстволорго, күч баягы аскерий кандайдыр бир ишканаларга, мамлекеттик кызматтарга бүгүн Трамп жалаң ошо Украинага мурун каршы чыгып жүргөн ошо ястреб деп коет, кулалыларды кызматка отургузуп атыптыр. Алар деген баары тең Украинага эч кандай мындай жакшы ниети, жакшы болушуу сезими аларда жок да. Бирок алданбашы керек Орусиядагы, баары бир булар толугу менен республиканисттер дайыма ошо кандайдыр бир согуштарды бүтүрчү, согуштарды баары бир кызуу өткөрүүчү да. Ошол эле Жорж Буштарды атасын да баласын да эстесек, дайыма ушул чоң согуштар, мисалы үчүн жакын чыгышта ошол негизи республиканисттер жасаган да. Иранга аябай чоң мындай кандайдыр бир коркунуч туудурулуп атат. Трамп ошо Иранга каршы иштей турган кишилерди да кызматка отургузуп атат. Бул деген Иран үчүн аябай жаман, начар жаңылыктар. Иранда
туннелдер курулуп атат дейт, баягы метро сыяктуу. Ошо Тегерандын өзүндө баягы чоң согушка, узак согушка даярданып жатат Тегеран. Трамп Израилди колдомой болду. Бунусу мындай жакшы тунук көрүнүп калды. Анан эң негизгиси ошо Трамп Украинанын эч кандай улуттук кызыкчылыктарын карабай эле да бүгүнкү күнү. Ушундай сезим сезилип атат. Бирок Украинанын бүгүнкү күнү бир гана жолу бар, бул баягы ядердик куралды даярдап, анан ядердик кандайдыр бир тактикалык ядердик соккуларга даяр болуу да. Ошол эле жол болуп калып атат. Анда бүгүнкү күнү негизи Европа мамлекеттерин карасак, алар толугу менен жок болчудай да. Европа калкы төрөлбөй атат, баягы бала жасабай атат, үй бүлө курбай атат. Бир үй бүлөсүндө 1-2 бала болсо эле ыраазы. Демография үчүн бул аябай жаман. Ар бир баягы үй бүлөдө 3төн бала болуш керек. Демография тең салмактуу болуш үчүн. Эгерде үй бүлөдө 5, 6, 7 бала болсо, анда ой бетер жакшы. Мусулман өлкөлөрдө, баягы ислам өлкөлөрдө ошондой нерсе болуп атат. Африка өлкөлөрдө, Азия, бирок Азия баягы цивилизацияланган, Кытай, Корея, Японияны албашыбыз керек эске, анткени аяктарда Европадагыдай эле 1-2 баладан кээ үй бүлөлөр такылып түзүлбөй жатышат. Ошон үчүн негизи ошо көп саны көбөйгөн элдер жалаң ушул Африка, Түндүк Африка, ошо Араб өлкөлөрү жана Орто Азия болуп атат, жана ошо Филиппины, Индонезия, Бангладеш, Пакистан, Индия сыяктуу өлкөлөр да. Ушул өлкө жана Түштүк Америка албетте. Ушул өлкөлөрдөн киши саны көбөйгөн соң негизи Европа ичинде ошо баягы армияга Европанын кызыкчылыктары, анын баалуулуктары үчүн согушкан адамдардын саны аябай кескин азайып атат. Ошон үчүн негизи эгерде бул Украинаны алдырып ийишсе, Орусияда ошондой абалда негизи Орусиянын ичинен ушундай абал түзүлүп жатат. Анан эгерде албетте алар баягы өзүн өзү евро бебетелүү адамдар өзү кырса, баары Орто Азиялык же болбосо ошо Азиялык же жакынкы чыгыштагы адамдар ушул Европа жерин, Орусия жерин ээлейт да. Ушундай демографиялык сүрөт түзүлүп атат. Ошондуктан мен ушу түшүнбөй атам, буларда логика барбы, акыл барбы түшүнбөй атам да. Согушту эмне кылып атышат? Эки тарап тең, Орусия тең, Украина тең, Европа өзү эмнеге ушундай баягы өзүн өзү курмандыкка берип атат окшойт. Азияга мурун баягы 20-чы кылым, 19-чы кылымдарда, 17-чи кылымдан бери Азияны тоноп үстүн байлыктарын алып, элин кичине геноцид кылып кырып, азыр болсо кайра ошо кечирим сурамыш болуп, кайра курмандыкка чалып атабы Европа? Ушундай кандайдыр бир ой пикир жаралууда да. Кантсе да мен ойлойм, Азиянын заманы келип атат, бирок азиялык эл деле оңой эмес. Азиялыктар ар кандай болот. Эгерде Азия, Европа, батыш өлкөлөрү жок болуп кетсе, Америка Штаттары өз ордунда калат, Түштүк Америка өз ордунда калат. Ал эми негизи ошо Европа жок болуп кетиши ыктымал, бирок ошол Европада өскөн азиаттар кандай анан болот? Каяка барат, эмне иштерди кылат, ал да чоң суроо да. Ошон үчүн көп Туран боюнча суроолор берилип атат. Туран боюнча көп материал чыккан меники 1-2 жыл мурда. Кайра ушул темага кайрылат окшойт семки роликтерде. Анда эмес абал ушундай, Украина артка кайра эле жылып атат, картасы азайып атат. Эгерде кандайдыр бир жол менен ситуация өзгөрбөсө, албетте бул Украинага жаман. Оюңар кандай, пикириңер кандай, комментарийлерге жазып койгула. Анан албетте баягы ишкерчиликтин заманында жакындап атат. Ошон үчүн мен QR код менен кирсеңер же болсо шилтемеге бассаңар, ушундай видео курс жаздым. Өзүмдүн автордук бизнес пландоо боюнча ошону окуп туруп бизнес план жазыңыздар, бизнес жасаңыздар. Анткени биздин өлкөнү мисалы үчүн алдыга жылдыруучу нерсе бул бир гана бизнес да. Анан эмесе каналды колдоп койсоңуздар болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.